Бүгүнкү сабагыбыз ушу жарыялангандай эле маск тартуу жөнүндө болмокчу. Албетте бул дааратка түздөн түз байланышы бар. Анткени даарат алган адам бутун шарият көрсөткөндөй бутун жууса дагы болот, жана ошондой эле маск тартса дагы болот. Кыргызча мас тартат деп коет, арабча масх деп айтылат, кыргызча мас деп эле айтып кое беребиз. Мунун көптөгөн өкүмдөрү бар, ошолордун кээ бир негизги өкүмдөрүн кыскача айтканга аракет кылалы. Биринчиден, маск тартуу муну бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп айтып кеткен, жана ошондой эле баардык мусулмандар бир ооздон муну кабыл алышкан. Бул маск тартууда жалпы жонунан эч бир талаш, ой пикир жок. Негизги маск тартыла турган бул кийим, бул бутка кийиле турган бут кийим, бул маасы кыргызча. Арабча хуф деп коет. Көбүнчө ошол маск тартуу дегенде ушул маселе айтылат. Мунун өзүнүн шарттары бар, эрежелери бар. Шарт эрежелерди айтаардан мурун мунун далилин айта кетели. Маск тартуу боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Мугайрат ибн Шуба деген сахаба ошол риваят кылган хадисте келет. Бул хадис Бухари, Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарда жүрүп, анан даарат алып аткан убакытта эңкейип эки бутундагы маасысын чечейин дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабага айтат: "Жөн эле кой, бул нерсени мен бутумду даараттуулук алып ошо менен ошону кийгемин" деп туруп, андан кийин ошол эки маасына маск тартат. Демек бул хадистен биз эмнени түшүнүп атабыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол бут жуурга келгенде жуубастан ошол маасынын үстүнө маск тарткан. Жана ошондой эле Софван ибн Ассал деген сахаба болгон, ошол дагы риваят кылган хадисте келет. Бул Тирмизи жана Насаи хадис булактарында келет. Ошол хадисте ал киши мындай деп атат: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ошо сапар убагында 3 күнгө чейин маск тартканга буйруган. Ошо чоң даараттан, кичинекей даараттан келгенде же уйкудан турганда маск тартканга уруксат болгон. Бир гана жунуп болгон кезде гана уруксат берген эмес деп айтат. Жунуп деген жанагындай жанаба деп коет, жана гусул алыш керек болуп калган учур, же кошулгандан кийин же түшүргөндөн кийин ошону жунуп деп айтат. Мына ошондон башка убакта маск тартса болот. Ушул баягы маска байланыштуу негизги далилдер ушул болуп саналат. Андан кийинки маселе бул маск тартууда кандай маасыга маск тартыш керек деген суроо келет. Кандай бутка келген маасы, кандай маасы болбосун ошого тартса болот. Анткени шариятта келген хадистерде ошо маасыга маск тартылган деп келет да. Анан кандай маасы болгон, мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп шарттары айтылган эмес. Ошол себептен бул жалпы түрүндө келген. Ошондуктан кандай нерсе, кандай бутка кийилген кийим маасы деп аталган болсо, ошого биз маск тарта беребиз. Бутка кийилген маасы маск тартууга жараш үчүн өзүнүн шарттары бар. Биринчиден, ошол кийилип аткан маасы өзү нажас болбош керек да, таза болуш керек. Таза материалдан тигилиш керек. Мисалы, кээ бир айванаттардын терилери бар, өткөн сабактарда айттык, ашатуу жол менен болсо дагы тазаланбайт да. Мисалы, жырткыч айванаттар, ит, ошого окшогон, же болбосо эти желбеген айванаттар. Ошонун терисинен жасалып калган маасы болсо, демек ага маск тартканга болбойт. Көптөгөн алымдар ошону айтып кетишкен. Экинчиден, ошол тартылып аткан маасыга нажас нерселер жугуп калбаш керек, таза болуш керек. Ким тартам деген бирин тазалап алып туруп, андан кийин тартыш керек. Үчүнчүдөн, ошол маасы эми муну баягы көп алымдар шарт кылат, кээ бир алымдар каршы чыкса да, көбүнчө алымдардын ой пикири боюнча ошо жанагы даарат алынганда жуула турган мүчөнү толугу менен жаап туруш керек деп, мындайча айтканда томук толугу менен жаап туруш керек деп көп алымдар ушуну шарт кылышат. Муну баягы көп алымдардын пикири болгондук үчүн муну дагы айта кеттик. Кийинки шарт, кийилип аткан маасы, бул айрыкча кийин байбак маселесинде дагы ачыгыраак билинет. Кийилип аткан маасы өтө жука болбош керек деп. Жука эми маасынын баары эле бекем болот деп баарыбыз эле билебизби? Жука болбойт. Мындайча айтканда кийгенде адам баласынын денеси көрүнбөш керек да. Бул эми маасыда көп байкалбайт, бирок байбакта көп байкалат. Андан кийинки шарты, негизги шарт бул ошо маск тартылыш үчүн маасыны толук даарат алып туруп, андан кийин кийиш керек. Мисалы, бир адам багымдатка турду деп коелу, багымдат намазына. Ошондо даарат алып, эки бутун жууп, андан кийин анан ошол маасыны кийиш керек. Ошондо гана кийин баягы маск тартуу учуру келгенде ошону гана тартса уруксат. Эгерде мисалы даараты жок кезинде эле маасыны кийип алып туруп, анан кийинки даарат алганда тартам десе, ага уруксат берилбейт. Анткени жана жогоруда айтылган хадисте биз укпадыкпы? Мугайрат ибн Шуба деген сахабанын хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам маасын чечейин дегенде, жок, жөн эле кой, мен анткени
маасымды ошо даарат алып туруп кийдим деп пайгамбарыбыз айткан да. Демек бул хадисте эмнени түшүнүп атабыз? Демек ошол маасы даараттын үстүнө кийилиш керек. Эми ушуга бир байланыштуу бир маселе бар. Мисалы көп эле адамдар бул нерсени кылат, ошонун дагы негизги болгондуктан айта кетели. Мисалы даарат алып атып туруп, бир бутубузду жууп, маасыны кийип, андан кайра экинчи буту жууп, маасыны кийип, ошондон кийин мас тартса болобу же болбойбу деген маселе бар да. Албетте туурасы болот, бирок кээ бир алымдар мынтип айтышат. Мас тартам деген болсо, биринчиден адам баласы эки бутун тең толук жууп алып туруп, андан кийин кийиш керек деп шарт кылат да. Бирок туурасы Аллаху алам, ошо бир бутун жууп деле кийип, андан кийин анын аркасынан сразу экинчи бутун жууп кийип туруп, андан кийин деле тарта берсе боло берет. Анткени бул жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келген хадисине төп келет да. Пайгамбар айтып атпайбы, эки бутумду мен тазалап жууп, даараттын үстүнө кийдим деп. Ким бир бутун жууп, масын кийип, экинчи бутун кийип, жууп, масы кийсе деле ошо даараттын үстүнө кийди болуп аталат. Ошондуктан ушундай кылсаңыздар болот, Аллаху алам. Андан кийинки маселе көп жерде айтылып жүргөн бир чоң маселелердин бири болуп калат десек болот. Эми кээ бир түшүнбөгөн адамдар муну чоң маселеге айлантып ишкен. Бул байпакка мас тартуу боюнча. Бизге белгилүү болгондой, мисалы Ханафи мазхабында, Имам Азам мазхабында негизги берилген фатва байпактан мас тарткан болбойт дейт. Тартылыш үчүн өзүнүн шарттары бар, өзүн кармаган, туруктуу байпак болуш керек, анда мындай деп шарттарды коюшкан да. Анан ушул маселенин айтаарда биринчиден мусулмандарга эскерте кетейин. Шариат илими деген бул өтө терең, деңиздей болгон көп илим. Мунун ичинде көптөгөн маселелер бар. Илимди анча-мынча издеп, даамын таткан адам түшүнөт. Ислам динин таратып, даават кылган алымдардын арасында кээ бир маселелер болуп калат. Эми кээ бир десек дагы туура эмес болгон, көбүнчө эле кездешет мындай. Эми шариаттын теңинен көп болбосо дагы көп кездешкен талаш тартыштуу маселелер бар да. Ар кандай себептердин натыйжасында кээде хадис, Курандын түшүндүрмөсү жагынан талашып калышат, кээде далил жетпей калышат, кээде ошо жеткен далилди деле башкача түшүндүрүп калыш ыктымалы. Ушундай себептер менен талаш тартыштар боло берет. Анан ушул талаш тартыштарды адам баласы туура кабыл алыш керек. Ошонун натыйжасында мусулмандар бири-бири менен урушуп, жаман көрүшүп, сеники туура эмес, меники туура, сен адаштың, сен бул адашты деген болбойт. Ошо ислам алымдарынын ортосунда талаш болгондон кийин ошол талашты сыйлаш керек биринчиден. Экинчиден, кандай талаш болбосун ошону далилдин негизинде, Курандын негизинде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнүн негизинде, сахабалардын калтырып кеткен асарларын негизинде чечкенге аракет кылыш керек, издениш керек. Мисалы кандай бир талаш болуп калган болсо, ушул маселеде Куран эмне деп айткан, сүннөттө кандай деп келген, сахабалар кандай түшүндүргөн деп изденсе, анан ошонун туурасына жетет. Анан жөн эле изденбестен эле бирөө бир деген болсо, аны жаман көрүп, сен туура эмес кылып атасың, биздин устаздардын же биздин мазхабтын немесине каршы келип атасың деп жамандай берген болбойт. Бул мусулмандын адеби эмес, мусулмандын жана алган таалими дагы мындай болбош керек. Мусулман баласы туураны издегенге аракет кылыш керек. Эгерде өзүнө жакпаган же болсо жаңы угуп аткан маселе болуп калган болсо, издеп, илимдирүүнөн сурап, мага ошо далилдин негизинде жооп берип коюңуз деп талап кылыш керек. Анан эгерде илими жетип өзү бир кандайдыр бир ой пикирди туура деп ошону карманган болсо, экинчи тарапты дагы сыйлай билиш керек. Карманган далили бардыр же болсо ушундай бир түшүнүктө жүргөндүр деп үзүр берип кабыл алыш керек. Мына ошол маселелердин бири, талаш маселелердин бири бул жанагы байпакка мас тартуу маселе. Албетте бул ошол сахаба табииндерден кийин талаш пайда болгон. Негизинен бул сахаба табииндердин убагында талаш жок болгон. Муну да далилин айтып кетебиз. Андан кийинки алымдарда пайда болгон. Анан ошол алымдардын арасында тартса болот же болбойт деген ойлор кеткен. Кээ бирөөсү шарттарды койгон. Бирок туурасы Аллаху алам, далилдин негизинен карап көргөн болсок, байпакка мас тартса болот. Байпакка мас тартса болот. Анткени бул сахабалардан келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атынан келген хадистер бар. Бирок ошол хадистердин тууралыгында алымдар арасында ар кандай ой пикирлер бар. Кээ бирөөсү туура хадистер десе, кээ бирөөсү недостоверный, алсыз хадистер деп айтат. Бирок сахабалардан келген риваяттар, асарлар боюнча эч бир талаш жок. Мына ошол сахабалардын кээ бирөөсүн айта кетсек, мисалы Абдуллах ибн Масуд деген сахаба өткөн. Ошол сахабадан келген. Анас ибн Малик деген сахаба өткөн, ошондон да келген. Абу Масуд аль-Бадри деген сахабадан ошондон келген. Мунун баары тең ушул сахабалардан келген риваятты Ибн Шайба деген киши
Мусаннаф ибн Шайба деген киши ошол өзүнүн Мусаннаф китебинде айтканда, ким каалаган болсо ошол илиме жете турган болсо ошол текшерип аныктап алса болот. Ошондуктан бул маселе туурасы байпакка мас тартса болот. Бул байпактын өкүмү ошол жанагы шариатта келген маасынын өкүмүн алат. Болгондо ошол байпак жука болбош керек. Жука дегеним ошол кийгенде адам баласынын денеси көрүнбөш керек да. Капрон ошого окшогон байпактар болбош. Денени көрсөтпөй турган байпак болсо болду, тартса болот. Анткени ушу жука болбош керек деген шартты ошо алымдар бир ооздон кабыл алышкан. Wallahu alam. Андан кийинки маселе ошо мас тартуунун мөөнөтү. Кайсы убакытка чейин мас тартуу уруксат берилет. Адамдар мас тартууда эки түрлүү болот. Өзүлөрү жашап аткан жеринде жашаган адамдар жана ошондой эле сапарда жүргөн адамдар. Туруктуу бир жерде жашап аткан адамдар болсо, сапардагы эмес адамдар болсо, алар бир күн тартканга, аларга ошо масыга бир күн тартканга уруксат, мындайча айтканда 24 саат тартканга уруксат берилет. Сапарда жүргөн адамдар үчүн 3 күнгө чейин тартса болот, 3 күн. Мындайча айтканда 72 саатка чейин уруксат берилет. Мунун далили жанагы жогоруда айтып кеттик. Софван ибн Ассал деген сахабанын хадисинде. Ошол киши айтпады, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ошол сапарда жүргөнгө 3 күнгө чейин мас тартууга буйрук берген деп. Ошондой эле Али разияллаху анху хадисинде келет, Муслимде келген хадисте. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо туруктуу адам үчүн 1 күнгө уруксат берген, сапарда жүргөн адамга 3 күн уруксат берген деп айтат. Андан кийинки маселе ошо мас тартууда ошо мөөнөттү кайсы убакыттан баштап эсептей баштайбыз. Мисалы жана 1 күн деп өтүкпү? Туруктуу жашаган адам үчүн, сапарда жүргөн адам үчүн 3 күн дедик. Эми ошол 1 күн дейбиз, 3 күн дейбиз, ошону кайсы убакыттан баштап эсептей баштайбыз. Мунун мөөнөтү ошол адам баласы маасы кийгенден кийин даараты сынып, анан даараты алып туруп биринчи мас тартат го, ошондон баштап эсептелинет. Ошондон баштап 1 күндүк мас тартам деген болсо 24 саат ошондон баштап эсептейт. Сапарда жүргөн болсо ошол убакыттан баштап 3 күн 72 саат эсептейт. Мисалы, бир адам багымдатта даарат алды дейли, толук даарат алып маасыны кийди. Кийин антип уктайбы же жумушун кылабы, түшкү бешим намазынын убактысы келди. Ошол бешим намазынын убактысы келип, ага чейин даараты сынган болот да. Эгерде даараты сынбаган болсо, анда ал эсептен даараты сынып туруп, анан даараты алып туруп, анан мас тартса, мына ошондон баштап эсептелет. Эгерде мисалы орто жолдон даараты сынбай эле жөн эле кошумча даарат алып нафиле окуйын деп мисалы даарат алып мас тарткан болсо, аны менен эсептелинбейт. Ошо даарат сынгандан кийин анан даарат алып мас тарткан, ошондон баштап биринчи мастан баштап 24 саат эсептейбиз. Жана 3 күндүкүн дагы ошондой кылып эсептейбиз. Андан кийинки маселе, сапарда жүргөн адамды айттык 3 күнгө чейин тартат деп. Анан эгерде сапарда жүрүп туруп өзүнүн жашап аткан, туруктуу жашап аткан жерине кайтып келип калган болсо, ал кандай кылат? Эгерде сапарда жүрүп туруп өзүнүн туруктуу жерине кайтып келген калган болсо, кадимкидей эле жанагы туруктуу адамдын өкүмүн алып калат. Мисалы, бир жерден Бишкектен чыкты деп коелу, бир адамды Ысык көлгө чыкты деп коелу. Ошол Бишкекте турганда мусапыр болуп жүргөн, масык тарткан. Ысык көлгө жеткенге чейин мисалы 5 саат 6 саат өттү деп коелу. Ысык көлгө жашаган жерине жеткенде жана 24 сааттан 6 саат алып коебуз, нары жагында канча саат калат? 18 саат калат, Демек келгенден кийин 18 саат тартканга уруксат. Мындайча айтканда, жашаган жерине келгенде ошо жашап аткан туруктуу жашап аткан адамдын өкүмүн алып калат. Ошол 24 сааттын ичинде канча убакыт калган болсо, ошону гана улантып, ошо менен гана чектелет. Эгерде мисалы сапарда жүрүп 1 күн мурунураак мас тартып коюп, анан өзүнүн жашаган жерине жетип келгенде, уже аны мас тартканына 1 күндөн ашып кеткен болсо, мисалы 24 сааттан ашыраак болуп калган болсо, демек анын убактысы бүтүп калган болот. Анткени ал ошо туруктуу адамдын катарына кирип калды да, киргенден кийин ага мас тарткан болбойт. Эми ушунун тескериси эле. Туруктуу адам болгон, мисалы эртең менен туруп даарат алып, толук даарат алып, анан мас тарткандан кийин багымдат намаз, андан түш убактысы келгенде сапарга чыгыш керек болуп калды. Сапарга чыгып кетсе, ал киши кандай кылат? Ал киши ошол сапарга чыкканда ошол мусапырлыктын масын тарта берет, бирок ошол убакыттан баштап улантып тартат да. Мисалы, жарым күн туруктуу жашап аткан жеринде өткөрүп койгон. Сапарга чыгып кеткенден кийин ал кишиде мас тартуу үчүн 2,5 күн калат да. Ошо менен мусапыр болуп толуктап тартып койсо. Андан кийинки маселе, эгерде бир адам даарат алып, масын кийип, анан 24 саатка чейин жарайт деп айтпадыкпы? Анан 24 саат болгонго чейин, мисалы
2 саат өткөндө дарат алды дейли. Нар жакта запаста 2 саат калды да. 24 сааттын 22-си өткөндө дарат алып даратын жаңылтып, анан масса тартты. Анан ошол тарткан массасы бузулуп элек, дараты сына элек. Бирок 24 саат өттү, 25-26-га чейин өтүп кетти, дарат сына элек. Ошол адамдын масса тартуусу бузулуп калабы, бузулуп калбайбы деген маселе бар. Мында да алымдардын эки ой пикир бар. Туурасы Аллах алам. Эгерде ошол 24 саат убакыты бүтөлөккө чейин масса тартып калган болсо, ал 24 саат бүткөндөн кийин деле дарат бузулбайт. Мындай жакында масса бузулбайт. Ошол дараты бузулганга чейин жарактуу болуп саналат. Дагы кайталабайт коеюн, кээ бир адамдарга түшүнүксүз болуп калышы ыктымал. Мисалы 24 саат уруксат берилет дедик, масса тартууга туруктуу жашаган адам үчүн. Анан 22 саат өткөндө ал масса тартып баштап, анан 22 саат өткөндө дарат алып дагы масса тарткан. Ошол дараты бузулуп электе 24 саат 2 саат өтүп бүтүп калды. Ошондо жана масса тартуусун жараксыз деп айтабызбы же жарактуу деп айтабыз? Туурасы жарактуу деп айтабыз. Анткени ал мөөнөтү бүтө электе масса тарткан, мөөнөтү өтүп кетсе деле анын дараты сына электе. Ошондуктан аны туура деп айтабыз. Аллах алам. Андан кийинки маселе, эгерде бир адам дарат алып, массын кийген болсо, анан массын кийип, масса тарткандан кийин, дарат толук алып масса тарткандан кийин анан чечип койгон болсо, дарат сынабы же сынбайбы? Мында дагы алымдардын ар кандай ой пикирлери бар, бирок туурасы Аллах алам, анын дараты сынбайт. Ошол алган дараты сынбайт. Ошо менен ибадатын кыла берсе болот. Ошо масса тарткандан кийин масса чечилип калган болсо, ошол учурдагы даратты жана бузуучу нерселер келмейинче жарактуу болуп санала берет. Качан гана даратты сынгандан кийин, андан кийин ана жараксыз болуп калат. Андан кийинки маселе, селде башка кие турган селдени билебиз, ошол селдеге дагы масса тартса болобу деген маселе бар да. Селдеге дагы масса тартса болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо селдесине масса тарткан. Бул жөнүндө ошо Бухари, Муслимде хадис келет. Сахабалар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошо селдеге масса тартканын көрүшкөн. Болгону селде ошо башка турукту токтоп, баштын баардык тарабын жаап туруш керек. Мына ошондой селдеге масса тартса болот. Андан кийинки маселе, мисалы кээде адам баласы бир байпак кийип, мисалы, масса тартып туруп, анын үстүнө дагы бир байпак кийгизи келип калат да. Суук күнүндө да калаңдап кийип алайын деп. Ошондой өкүмү кандай болот? Ошо масса тартып кийилген байпактын үстүнө дагы башка байпакты кийип туруп, анан уланта берсе болот. Болгону ошо кийип аткан учурда дараттын үстүндө болуш керек да. Мисалы, бир адам байпакты кийип масса тартты дейли, анан даратты сынып калды масса тарткандан кийин. Ошол моментте кийген болбойт. Мына кийбеген болбойт деген мааниси, кийип жүрө берсе болот, бирок дарат алгандан келгенде аны үстүңкүсүн чечиш керек болуп калат. Эгерде ал кийип аткан учурда дараты алып, дараты сына элек учур болуп анан үстүнө кийген болсо, анда кийинки масса тартууларда массын тартып улантып кете берет. Андан кийинки маселе, адам баласы жаракат алып калган кезде колун же бутун таңып алат го, ошолорго дагы кандай кылып биз масса тартабыз? Биринчиден, адам баласы бир кандай жаракат алып, колун таңыш керек болуп калган болсо, аны таңат. Анан ошол таңгакты чечүүгө болбойт дегенде сынык болуп калат же башка жаракат болуп калат, аны чечсе зыян тартат. Ошондой учурда дагы масса тартса болот. Бул жөнүндө ошо Ибн Умар деген сахабадан келген ривайет боюнча ошо рухсат берилген да. Ошо таңгактарга масса тартуу боюнча. Бирок ошол таңгактар тагылып аткан же байланып аткан учурда мында муктаждыктын деңгээлинде гана байланыш керек, ашыкча байланбаш керек. Мисалы, колдун бир жери сынып калган болсо, ошол жер гипстелген болсо, канчалык муктаждык келген болсо гипстеген, ошол жери гана таңылыш керек. Ашыкча болуп кеткен болсо, анда ошо ашыкча жерин алыш керек, ал жерин жууш керек болуп калат. Ашыкча эмес, ошол өзүнүн муктаждыгына жараша таңылган болсо, анда дарат алып кайсы жерине суу жете турган болсо жууп, анан суу жетпей турган жерин колун суулап ошол жерин сүртүп койсо болот. Ошо канча жер таңылып турган болсо, ошонун баарынан үстүнөн сүртүп койсо болот. Мына ошондой уруксат берилет. Анткени мындай учурга көптөгөн адамдар туш болот. Анан ушундай маселелерди дагы билип алышыбыз керек. Эң негизгиси жанагы таңылып атканда байкаш керек да, ашыкча таңылып калбаш керек. Кээ бирөөсү кошумча кылып же орогонду билбей эле ашыкча таза жерди эле таңып коюшу, ороп коюшу, же гипс деп атканда ашыкча гипс деп коюшу ыкмак. Ошону жанагы гипс деп аткан же таңгакты таңып аткан адамдан сураш керек. Ушул жерге чейин таңганга муктаждык барбы же жокпу? Кандай деп, эгерде биле турган ошол адис ээлери же врачтар таңып атканда ушуга чейин гипстелиш керек, маяк жабылып туруш керек деген болсо, анда ошолордун оюн карман кыла бериш керек. Эгерде чын эле ашыкча болуп калган болсо, анда ашыкча жери алыш керек. Ошол жерди жууп, анан калган жеринде гана масса тартып коебуз. Аллаху алам. Бүгүнкү сабактагы айтыла турган кыскача маселелер ушундай. Аллах субхана таала пайдалуу илим берсин. Анан ушуга байланыштуу суроолоруңуздар болсо,
жооп бергенге аракет кылалы. Бакай устаз тиги эжелер көп сурап калышат. Жоолукадагы мазык тартса болобу деп. Ушу биз темабызга байланыштуу болгондуктан. Жоолукка мас тартса болбойт. Анткени жоолук деген жанагы селден өкүмүн албайт. Селде деген башка бекилип кыймылдабай турган абалда башка бекилет де кийилет. Жоолук андай эмес, ошондуктан жоолукка мас тарткан болбойт. Аллаху алам. Башка мас тартканда эгер башына операция алган болсо, ошо бир бөлүгүн эле мас тартса болобу деп. Баштын баардыгына мас тартуу шарт кылынбайт. Ошо бир бөлүгүн эле мас тартып сүртүп койсо ошо жетиштүү болот. Бул боюнча ошо Ибн Умар жана Саламат ибн Аква деген сахабалардан ошондой өкүмдөр келген. Ошо сахабалар уруксат берген. Ошо баштын бир бөлүгүн эле тартып койсо жетиштүү. Аллаху алам. Менин туугандарымдын бирөө процентке кредит алган, анын анысын төлөй албай, аны төлөш үчүн менден жардам сурап жатат төлөшкөнгө. Эгер мен бербей койсом, күнөөкөр болбоймунбу? Эгерде бербей койсоңуз күнөөкөр болбойсуз албетте. Биринчиден кредит алган тууганыңыз албетте туура эмес кылган. Аллах субхана тобо кылыш керек, кечирим сурап андай иштерге барбаш керек кайрадан. Эгерде жардам бергиңиз келсе, анда мындай шарт коюңуз, ошол адам тобо кылып, экинчи ушундай ишке барбайм, эптеп эле ушул нерседен кутулсаңыз болду деп Кудай Тааладан кечирим сураган болсо, ошо кутултуу максатында кийин жакшы жолго түшсүн, ушундай жолго кайтпасын деген максатта ушундай ниетте анан жардам берип койсоңуз болот. Эгерде ал тобо кылбаса, кылган ишине өкүнүп мындан кайтпаган болсо, анда жардам бербеш керек. Аллаху алам. Бир тууганыңыз сурап жатат, ыймандуу адам деген кимди айтабыз? Ыймандуу адам деп алардын арасында талкуу болуп калыптыр. Ошо ыймандуу адам деген кимди айтабыз дейт. Негизинен ыймандуу адам деген бул ыйман деген шарият термини да, шарият билгенден кийин ушундай түшүнүк бизге кирген. Ыйман деген ошо Аллах субхана тааланын жалгыздыгына ишенип бар экенине, жана ошондой эле Аллах субхана таала жалгыз өзү гана ибадатка татыктуу зат деп Аллах таалага кулчулук кылып, Аллах тааланын жиберген китебин, пайгамбарын, Аллах таала кабар берген периштелерин, кыямат күнүн, тагдырдын жакшылык жамандыгына ушунун баарын кабыл алып, ислам динине ишенип, ошого кирип, ошого амал кылып жүргөн адамды ушу ыймандуу адам деп айтабыз. 5 убакыт намазын окуп, Аллах субхана таала дегеле кандай буйруктарды буйруган болсо, кандай нерседен тыйган болсо, ошонун баарын аткарып жүргөн адам болсо, ошого ишенген болсо, ошону мусулман деп айтабыз. Ошону ыймандуу адам деп айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ыймандын 60тан, башка бир риwayatта 70тен ашык бутагы бар дейт. Ошонун эң жогоркусу ла илаха иллаллах, эң темиңкүсү жолдогу зыян берүүчү нерсени алып тазалап коюу деген. Демек, ыйман ошо ла илаха иллаллахтан башталып, Аллах субхана таала парз кылган, буйрук кылган баардык ошо буйруктар камтылып келип, жөнөкөй жакшы сооп алып келе турган иштерге чейин ушунун баары ыйман деп камтылат. Тереңирээк айта турган болсок. Анан эми мен ойлоп атам, ошол талаштын себеби, мисалы, кээ бир адамдар эми ыйман дегенде ошо ыймандын бир бөлүгүн, жана уяттуулукту, ыймандуулукту, адеп ахлакты түшүнүшөт да. Албетте бул ыймандын бир бөлүгү, ыймандын жана бутактарынын бири. Ошол дагы жакшы иштердин катарына кирет. Анан ошол мисалы кыргыз элинде бул ыйманы жок экен, ыймандуу эмес экен десе, бул уяты жок экен, уятсыз экен деген мааниде да колдонуп калышкан да. Ошол себептен ушундан да талашып калышык. Болбосо ыйман жана жогору айтылган баардык нерселерди камтыйт. Уят деген мааниде болсо, ал ошо ыймандын гана бир бөлүгү да. Анан адамдар ошо ыйманы бар экен десе, уяты бар экен деп ошол себептен түшүнүп калышкан. Негизги мааниси ошо Аллах субхана тааланын динин кабыл алып, ислам динин толугу менен баардык буйруктарына ишенип, ошонун иш жүзүнө аткарган болсо, ошону момун деп айтабыз, ыймандуу деп айтабыз. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Сурап жатат, боюнда болгонуна 8 жума болуптур. Анан дары ичкен себептүү боюнан түшүп калыптыр. Ошол учурда ошол түшүп калган нерсеге эмне кылыш керек? Жаназа окуш керекпи? Ал кандай өкүмдөр? Негизинен усактагы бала 80 күн андан жогору болгондон кийин эле жанагы адамдык келбети пайда болуп калат да. 8 жума бул 2 айда ага жетерек болот. Эгерде боюнан түшүп калган болсо, анда ошол боюнан түшкөндөн кийинки кан мындай жанагындай нифас кандын өкүмүн албайт, жөн эле бузуку кандын өкүмүн алат. Кадимкидей эле даарат алып намаздарын окуш керек. Эгерде токтобой аткан болсо, ар бир намазынын убагы келгенде ошондо даарат алып намазын окуш керек. Аллаху алам. Аял кишилер чачын боёгон болсо, даарат жүрөбү? Ого, чач боелгон болсо, даарат жүрө берет, мас жүрө берет. Боёк ал тоспойт эч качан. Аллаху алам.
Устаз, эми оюнча сурайын деп, мына жума намазынын алдындагы сүннөт намазы окулат атпайбыз бизде. Ошонун положениясы тууралуу, ошол мисалы биз туруп окубайбыз, кээ бир браттар замечание алып атыптыр да. Аксакалдар ушуп атыптыр, эмнеге окубайсыңар деп. Ошол тууралуу түшүндүрүп бересизби? Ал бүт туугандарыбызды кээ бир аксакалдар урушкан болсо эми алар менен кайым айтчы урушуп талашкан болбойт. Жума намазынын алдында атайын ушу жума намазына байланган сүннөт намазы жок, жана бешим намазы сыяктуучу. Мисалы бешим намазынын алдында 4 рекет сүннөт окуп атпайбызбы? Ошо бешим намазына байланган сүннөт да. Бешимден кийин 2 рекет, жана ошондой шамдан кийин 2 рекет, хуптандан кийин 2 рекет, же багымдаттын алдында 2 рекет кылып. Муну сунан раватип деп коет, раватип сүннөттөрү деп коет. Ошондой болуп арналган атайын сүннөт намаз жок жумада, жуманын алдында. Жумадан кийин бар. Жумадан кийин окуса болот, бирок жуманын алдында жок. Бирок эркин намаз окуй берсе боло берет, эркин нафил намаз. Мисалы ким эртерээк келип, жумага ким эртерээк канчалык эрте келген болсо ошончо соопту да. Эрте келип алып, имам хутбага чыкканга чейин каалашынча нафил намаздарды окуй берсе болот, каалашынча. Бирок жана жумага тиешелүү кылып атайын сүннөттөр каралган эмес. Эми мындай маселени көп жакта адамдар баа түшүнбөшү ыктымал. Эми акырын айтып, туура түшүндүрүп, эгерде бирөө жаман көрүп аткан болсо, колдон келсе түшүндүрүп айткыла. Бирок ошонун аркасынан уруш талашып, жаман көрүшүп, кайым айтышпаш керек. Аллах субхана таала жардам берсин. Тиш койдурганда ошол тишти дагы даарат менен салдырыш керекпи? Жок, андай шарт кылынбайт. Тиш койдурганда даарат жок эле салдыра берсе болот. Багымда толук даарат алып, анан кийин дааратың сына электе же балким сынгандабы байпакты которсоң, ошонун өкүмү кандай болот? Маск кандай тартип кылат? Мисалы, эртең менен даарат алды, анан байпагын кийгенден кийин толук даарат алган. Андан кийин даараты сынса, ал эчтеке болбойт, ошо кийип убактысы келгенде мас тарта берсе болот. Эгерде мисалы эртең менен толук даарат алып, анан байпак кийгенге чейин даараты сынып калган болсо, анда байпак кийгенде байпагы ошо маска жараксыз болуп калат. Анын үчүн кайра даарат алып толугу менен андан кийин гана кийиш керек. Эң негизгиси ошо кийилген байпак даараттын үстүндө кийилиш керек. Кийип алгандан кийин андан кийин даарат сынса, ал эчтеке болбойт. Кийинки даарат алганда мас тартып кое берет. Анткени масы кийип, байпак кийип баары бир даарат сынат да. Эң негизгиси ошо кийилип аткан убакта даараттын үстүндө болуш керек. Аллах разы болсун устаз. Мисалы бир киши өтүгүн кийип, узун өтүгүн кийип, анан даарат алгандан кийин өтүгүнө маск тартты. Мечитке келгенден кийин ошол өтүгүн чечип, мечитке кирип намаз окуса, ошол даараты бар деп эсептелеби? Ошентип намаз окуса болобу? Ооба, жана сабакта айтып кетпедикпи, эгерде байпакты же масы же өтүктү кийип, андан кийин ошого маск тарткан болсо, мисалы, даараттын үстүнөн кийип, анан маск тартуу убактысы келгенде маск тарткан болсо, ошо даараты болуп бар деп эсептелет. Аны чечип койсо деле даараты бар боло берет. Ошо менен мечитке кирип намаз окуп ибадатын кыла берет. Бирок кийинки даарат алганда ага кайра маск тарта албайт. Анын үчүн кайрадан дааратты толук алыш керек. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Байпакка деле өтө жуканы жайында кийип жүрөбүз го, бир кат байпактар. Ошолорго дагы маск тартса болот деген пикир бар экен. Ооба, ошондой пикирлер бар, бирок то менимче ал ошо кийинки келген алымдардын ой пикирлери, бирок мурунку алгачкы алымдар айткан ой пикир боюнча андай жука байпактар маск тарткан болбойт. Эми жука дегенде ошо денени көрсөтүп турган байпак да. Кээ бир алымдар керек болсо бул бир ооздан кабыл алынган өкүм деп айтышкан. Мындайча айтканда, мурунку убакта бул маселеде эч бир алым каршы чыккан эмес. Ошондуктан бул далил ижма далил деп коет. Ана ижма тургандан кийин биз эгерде кийинки келген кайсы бир алым ошого каршы сүйлөп койгон болсо, анын сөзү алынбайт. Аллаху алам. Бакай устаз, аялдардын сапарга махрамсыз чыгуусу кайсы учурда уруксат? Кээ бир кишилер ошо аялдарын жиберет экен да, айтат экен, илгерки учурда бул коркунуч бар учурда махрам менен чыгышчу, азыр бардык жерде аманчылык, ошондуктан аялыңды сапарга жибере берсең бул боло берет. Ким айтса дагы негизи туура эмес айтыптыр. Сапарга махрамсыз чыккан болбойт. Кандай аял болбосун, коркунуч барбы, коркунуч жокпу, шариатта антип айырмалап келген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо момун аял, ыйман келтирген аял сапарга махрамсыз чыкпасын деп айткан. Ошондуктан махрамы сөзсүз болуш керек. Эгерде махрамы жок болуп калса, анда эле жок, анда жандап жүрө турган кээ бир аял зат ошондой болуп калат да, ата энеси жок болуп калат, туугандары же жолдошу же балдары жок болуп калган учурлар болот. Ошондой жашоого
туш болуп калган аязат. Алар болсо эми айла жок болгондон кийин алар сапар кылат. Анан кошо сапарла турган махрамы болуп туруп, ал маселелерди эске албай туруп таштап кеткен же ошол өкүмдү карманбаган бул туура эмес. Биздин сөз эмес, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан айымап айткан эмес, эгерде коркуп атсаңар сапар махрамды алгыла, коркпосоңор чыга бергиле деп айткан эмес ал жерде. Ким сапарга чыгып аткан болсо ошого карата айтылган. Ошондуктан Кудай Тааладан коркуп, бир нерсени баягы өзүбүздүн оюбуз менен чечмелей бербей, шариаттын эрежеси менен караш керек. Албетте бул сапар ошол аял затын коргош үчүн эле ушундай шарттарды койгон, өзү үчүн эле жакшы. Ошондой ниетте сапарга махрам менен чыккан болсо сооп да алат, өзү үчүн эле жакшылык болот. Аллах субхана таала туура эмес ой пикир, жаман нерселерден баарыбызды сактасын. Эгер сапар ошо 5 сааттык жол болсо деле махрамы жок чыга берсе болбойт. Эми 5 сааттык бул саат менен чектелбейт. Бара турган жер ошол аралык менен километр менен чектелет. 80 же андан көбүрөөк болсо ошо сапар деп эсептелет. Кээ бир учурда мисалы ошол 80 километр же андан көп учурду ар кандай техникага байланыштуу да. Аны 1 саатта өтүп койсо болот. Кээде 10 саатка чейин жүрөт. Мисалы ат менен сапар кылам деген киши аны көп саатта кесип өтөт да. Машина менен барам деген киши 1 саатта кесип өтүп койшуктан. Ошондуктан баягы саатка өлчөнбөйт бул. Ошо аралыкка 80 километр же андан көбүрөөк болсо болду, сапар болуп саналат. Аллаху алам.